порталдын менин кесиптешим Нургул Жаманкулова порталдын администратору болуп чогуу бүгүн ушул иш-чараны уюштуруп чогулуп жатабыз. Сиздерге ушул иш жүзүндө форманы, мыкты тажрыйбанын формасын кантип толтуруп, ошону кантип кайсы маалымат менен толтуруп сиздин опытыңызды ушуга жазып бергенге. Программаны буга чейин сиздерге таратып, биз жөнөткөн болчубуз, сиздер окудуңуз болуш керек. Бул эмени иш-чараны биз кошумча орусча, кыргызча тилде өткөрөбүз. Менин оюмча баарына эле ыңгайлуу болот эки тилде бир өткөрө берген. Анареже формат работы нам определите, пожалуйста. На 2 языках, да, параллельно будем идти, без проблем. Участники, как наши участницы. Урматтуу катышуучулар, саламатсыңарбы? Кандай, кайсы тилде айтып беришсин? Силерге кайсы тилде түшүнүктүү болот? Элмира, эки Элмира, Насипкан, Инабат, Мөлмөл, орусчабы же кыргызчабы? Ошо параллельно кете берсе жакшы болот эжеке. Орусча же кыргызча? Саламатсыңарбы, урматтуу тренерлер. Разницасы жок болуш керек. Хорошо, анда орусча кыргызча айта берсин, Макул. Элида, пожалуйста. Рахмат чоң. Хочу кратко рассказать, согласно ранее высланной программе тренинга о целях и задачах сегодняшнего нашего рабочего мероприятия. Мы сегодня собрались для того, чтобы чисто в рабочем формате рассказать вам, обучить о правилах и процедурах, как нужно заполнять формочку. У нас есть специально отработанная форма лучшей практики, разделенная на такие вопросы. Сейчас мы в демонстрационном режиме будем показывать, как заполнять. И обучим всех вас, дорогие участники, как нужно заполнять эту форму, какую именно качественную информацию в делах писать, о чем писать и как и размещать это на портале. Я хочу, наверное, чисто на экране, как это все выглядит, и в формате расскажем немного информации. Я думаю, у вас у всех, есть информация. Не будем останавливаться на разделах портала, на каких-то дополнительных, на контенте. Я думаю, за эти почти больше, чем полгода, мы вместе, и вы, наверное, очень прекрасно ориентируетесь во всех разделах и информации, которая находится у нас на портале. И я чисто уже к рабочему формату перейду. Хочу вам показать форму. Всем видно, на экран я вывела форму лучшей практики. Видно. Ага. Смотрите, у нас форма лучшей практики, которая у нас разделена на пунктики. Мы ее сократили, до этого она имела 34 пункта. На сегодня мы уже более чем за полгода, за 3 квартала работы мы уже поняли, что слишком много информации или, может быть, какие-то трудности могут быть у наших участников, и мы ее сократили для вашего удобства. Некоторые пункты объединили, и здесь на сегодня у нас имеется всего лишь 20 пунктов, из которых прям несколько пунктов делают самую основную работу. Первые пункты, они элементарные. До 6-го пункта, как вы видите, я выделяю, здесь идет просто техническое заполнение. Название органа МСУ, район, область. Вы пишете сюда свою фамилию, место своей работы и свои контактные данные.
Это, я думаю, за минуту можно управиться. Далее вот здесь надо будет подумать о наименовании практики в зависимости от той тематики, которую вы выбираете. Здесь в наименовании должна отражаться суть, да, вашей истории, о чем вы хотите рассказать, что это первый опыт там открытия или проведения каких-то местной инициативы, бюджетных слушаний или же вообще ту историю, которую вы хотите рассказать, можно будет там, я не знаю, 2 строчками описать. Здесь мы пишем название своей практики. Дальше мы пишем описание проблемы на решение, 8 пункт, на решение которой была направлена практика. Только вы знаете, вследствие чего вы решили заниматься реализацией какого-то вопроса. Сиздин жазып жаткан мыкты тажрыйбаңыздын демилгеси ким менен башталды, кайсы бир көйгөйдү чечүү максатында жазып айтып берген максатыңызды ушул 8 катышуучулар бул жерден жанагы көйгөйдү айтып бериш керек да. Буга чейин жанагы мисал үчүн айтайын, светофорду ушул жерге койдук. Светофорду эмнеге койдук? Буга чейин көп авариялар болуп, көп ДТПлер болуп, балдар же карылар жолдун эрежелерин билбегендер туура эмес өтүп, жанагы аварияга чалдыгып, ушундай же болбосо көпүрө жок болуп, кулап ушундай бир коопсуздук маселени чечүү үчүн ушундай иш чараны жүргүздүк. Анан баягы кыл көпүрөнү алып таштап, ушундай бир жыгач же темир ушундай көпүрө салдык, ушундай деген өзүнүн көйгөйүн айтып бияка баяндама жөнүндө жазып бересиз да. Анан кийин 9 пунктта эмне кылынды? Бул жерде көптөр жана айтышат да, построили 3 моста. Вот это неправильно, что сделано, да, да, мы пишем свои достижения, но не останавливаемся на этом. Вот в 9 пункте очень важно написать, что сделано, да, именно с раскрытием того, что сделано, как сделано. Вот здесь нужно, какие действия и в какие сроки были выполнены какие работы. Каждая написанная лучшая практика, она должна своего рода служить таким путеводителем, таким образцом, чтобы другой депутат, да, вот вы все у нас из разных округов, из разных районов. И то, что сделано в Нарыне, может стать очень успешной практикой для Таласа, для Баткена. А как это сделать? Здесь уже вот в пункте 9 вы пишете, на какие источники надо выходить, какие встречи надо проводить, как эти встречи проводить, как проводить эти оповещения населения, как собрать аудиторию, какие акты списания нужно подготовить, что или какие постановления или распоряжения, какие-то решения Аильного Кенеша, что надо депутатов собрать, того позвать, этих пригласить. Вот эти все Елена, вещи очень можно важны. поправить? Да. Надо же в прошедшем времени писать, да? О времени. Мы еще вот период реализации практики, да, я вот Вот подхожу к смотрите, этому вы же моменту. пишете, что сделано, да? Что Эмне жазалды, кандай иштер сделано. жазалды, Да, это очень аткарылды. важно. 9 пункт боюнча айтып атасыз да, Иш-чараны ошондо силер кандай, кантип ушун демилгени ишке 10 ашырдыңар, пункт. Ошондой жазыш керек, да? Ошондой жазыш керек. Кантип Ошондой жазадыңар? жазылганда кантип жазап, ошол башыңардан өткөн иш-чаранын баарын тең кандай демилгелер, кимдин демөөрчүсүнүн башында ошондой ишке ашырылганын баарын жазып бересиздер. Мына 10 пунктта ошонун мөөнөтү жөнүндө жазасыз да. Бул болсо мен азыр момундай бир долбоордун заявкасын жазып жөнөттүм деген аягы жок болуп калып атпайбы? Мындай тажрыйбалар жарабайт. Ишинин аягына чыккан тажрыйба жөнүндө жазаш керек. Мына анары же жакшы толуктоо жасап атат. Ушул тажрыйбанын темасын тандап атканда, эмне жөнүндө жазам деп тандап баштаганда, сиздин демилгеңиз ушу ишке ашырылган демилге болсун. Ишке ашырылган
тажрыйба болсун да, ошон үчүн ошо период реализации практики жазасыз. 18-жылы баланча айдан мына монча 20 күн болду, 20 жыл болду же 5 жыл ошону ишке ашырып атып, же болбосо тез арада өткөрүлдү деп ошо период реализации практики жазасыз. Мына ошон үчүн бул жерде жазылып турат: дата реализации начала и окончания реализации. Качан тажрыйбаны ишке ашырып баштадыңар, анан качан ошол бүттүңөр. Ошон үчүн башка сиздин жолуңузду жолдоюн деген айыл өкмөт же сиздей депутаттар болгондо өзүнө уже ошол убакыттын, мөөнөтүн өзүнө билгендей болсун. Бул иш-чара 6 ай же 6 жыл камтыйт экен депчи. Ошону жазып бөлүшкөнүңүздөр абдан зарыл. Жана сиздин ушул 11 пунктка өтөлү затраты. Баягы каржылаган булактары жөнүндө көп иш-чаралар калып калат. Акча жок, кантип тигини курабыз же муну салабыз же дагы бирдеме кылабыз дегендей. Бирок бул тажрыйбаларды окуп келгенде көп эле иш-чаралардын негизинде биз күбө болуп жатабыз. Көптөгөн акча каражаттары анчалык деле кереги жок. Вот здесь самое уникальное, что затраты, оказывается, не всегда первый решающий фактор для реализации какой-то успешной истории, уважаемые участники. И для этого и является уникальным обмен опытом показать для других, откуда берутся какие-то вдохновения, какие-то идеи, да, для того, чтобы реализовать, объединить какие-то силы, силами джаматов, каких-то активистов или же каких-то местных инициатив собрать, объединиться и решить какой-то тот или иной вопрос местного значения. Здесь вот пишутся пути, какие-то меценаты помогли, местные выпускники школ помогли, аксакалы помогли, сами. Да, какую-то часть всегда выделяет глава айыл өкмөтү, он всегда поддерживает. Вот эти все вещи, с каких источников шли расходы, пишется здесь. Здесь вот эти 3 пункта нужно постараться заполнить, если получается все 3, если нет, то как минимум один из этих: экономическая эффективность, социальная эффективность и административная эффективность. Здесь вот серым текстом вы видите, да, эту форму мы со всеми с вами поделимся, и вы прочитаете еще раз дополнительно в каждом пункте, какую информацию надо здесь указывать. В результате реализации вашей практики какую экономическую эффективность оказала на жителей вашего муниципалитета, да? Это тоже вы знаете эту информацию. Какие результаты вам удалось достичь и какие, может быть, рабочие места созданы, каких-то людей новых вы вовлекли, где-то сэкономили благодаря нефинансовым каким-то вложениям, какие-то услуги новые начали предоставлять, и как-то пополнился доход ваших жителей, местный доход пополнился, и любая экономическая эффективность, и вот это описание здесь будет полезно. По социальной эффективности здесь вы пишете, какой плюс пошел вашему местному сообществу, какой эффект хороший по социальному блоку оказала реализация вашей инициативы. Может быть, вы устранили какие-то давние проблемы, решили какие-то конфликты, межнациональные, межличностные какие-то, да, вопросы вашего населения, какие-то криминальные моменты сократились, да, какие-то граждане стали больше участвовать в жизни муниципалитета. Вот эти все вещи вот пишутся и в этом разделе. И административная эффективность. Здесь какие условия работы именно вот в айыл өкмөтү удалось улучшить для аппарата, для мэрии, какие-то новые цифровые решения были использованы, чтобы улучшить, да, работу. Вот эти все вопросы пишутся в административной эффективности.
Не страшно, если одного или двух пунктов не будет. Допустим, экономическую, социальную эффективность, я думаю, всегда удается достичь при реализации любой практики, или же социальную и административную, какие-то пару эффектов всегда можно описать. При участии всегда есть, вы как автор этой лучшей практики, здесь вы пишете свое мнение, отзывы, то есть живой голос. Здесь мы приводим цитаты тех участников или благополучателей, которые на сегодняшний день пользуются эффектом вот этой инициативы вашей практики, или же были участниками при создании этой инициативы со стороны как Айлюкмыту, гражданского сектора, местных жителей, мамочек, папочек, там, детей, да, для которых тот же парк отдыха строили или школу, какие-то благополучия, да, вы создавали. Вот эти все отзывы, как было раньше и как стало с построением там, я не знаю, каких-то кружков на сегодня, насколько рабочие места созданы, вот эти домохозяйки, которые посчастливились и сегодня работают в каких-то цехах на местах. Я сейчас просто так привожу примеры. У вас у всех будут очень-очень разные истории. И здесь вот есть пункты соответствия международным 16 пункт международным принципам. Это нормативно-правовые акты, которые регулируют вашу инициативу, вашу тему, о которой вы пишете. Будучи депутатами, я думаю, вы достаточно неплохо уже ориентируетесь по законопроектам, по нормативным правовым актам, программным документам, которые регулируют вопросы строительства, каких-то образовательных учреждений или проведения местных инициатив, там, конкурсов или же каких-то слушаний. И вот здесь вот нужно описать, да, те законы, которые регулируют вот ваши действия и описание вашей практики, которую вы будете заполнять по этой форме. Ошибки, выученные уроки. Здесь очень важно написать, я думаю, свое мнение, мнение тех главных игроков, участников, которые, проводя, реализовывая этот проект, эту практику, с какими трудностями вы столкнулись, с какими барьерами вам пришлось столкнуться, чтобы для других это было примером, что им придется заранее, наверное, можно будет, прочитав вашу историю, позаботиться, чтобы не сталкиваться с этими какими-то трудностями. Вот будет очень полезно вот этот 17 пункт тоже заполнить, чтобы для них было легче дальше в работе, сработал ваш обмен опытом для реализации где-то на местах, на других местах. Документы здесь и 18-19 пункт здесь нам высылается отдельно в папке, желательно не ватсапные качественные документы, сфотографированные фотографии, которые показывают объект, да, реализации применения практики. Если то был построен парк или зона отдыха, то как это выглядит со стороны, как люди отдыхают, как свой досуг там проводят. Если есть какой-то короткий видеоролик об этом, мы ссылочку тоже будем рады разместить, чтобы все остальные максимально больше получили визуальную тоже информацию, как это выглядит в реальности. И, пожалуйста, документы, решение ваших любые документы будут полезны, потому что есть муниципалитеты, которые впервые будут реализовывать вашу практику, и им будет полезно посмотреть на те подтверждающие документы и результаты внедрения вашей практики, и как вы это актировали, как вы приемку делали, как вы протокола схода или общественное слушание проводили, какие-то отчеты, вот эти все документы будут полезны. Я сейчас вам покажу, что это все у нас размещается на портале. И последний пункт,
у нас идет информация о представителях органа МСУ и местного сообщества, консультанты, эксперты, доноры, все те, кто помогали и были соучастниками реализации вашей инициативы. Контактные данные мы в последнем пункте указываем обязательно, потому что для других будет полезно на вас, как бы, чтобы не загружать информацию, непосредственно на какого-то лидера джамата выйти и спросить, да, как он там озеленил свою территорию, как он там лес посадил, где он лес взял. И вот эти все вещи очень полезно у экспертов напрямую спрашивать. Вкратце, уважаемые участники, вот так вот выглядит наша формочка. Я сейчас хочу показать другую уже вещь, как это будет выглядеть уже на портале. Да? На портале вы все прекрасно знаете, что у нас в библиотеке есть все лучшие практики, которые вы можете посмотреть. Это целая галерея всех наших лучших практик, которые здесь собраны. На главной странице вы также можете, если конкретно что-то ищете, можете на главной странице пойти по разделам. У нас имеется 12 категорий, как вы уже знаете, и конкретно уже организацию досуга посмотреть в своем разделе, практики по борьбе с ковидом посмотреть в своем разделе, местную инициативу, работу аэльных кенешей или же по ком-услугам, все эти практики у нас разделены по категориям. Вот здесь я хочу как пример, да, например, показать, как на выходе будет выглядеть ваша практика. Вот фотография, которую вы высылаете, вот название. Первый опыт в Кыргызстане. Муниципальный детский образовательный центр. Очень, да, интересно. Я думаю, для вас всех будет очень интересно прочитать вот такой вот образец. Мы вот надумываем провести обмен опытом, как удалось главе Ламудунского айлукмыту организовать вот такой муниципальный детский образовательный центр на муниципальном уровне, потому что мы все знаем, что отдаленные, особенно муниципалитеты, очень сильно зависят от разных факторов, чтобы своих деток возить в город для того, чтобы им давать какое-то дополнительное образование. Вот здесь прекрасное решение, которое может каждый у вас на своих местах повторить и открыть для своих деток вот такой образовательный центр в дополнение к их основной школьной программе. Можете прочитать, да, описание проблемы, на решение которой направлена практика. Вот он здесь пишет, в реализацию какого закона об образовании идет в сфере обеспечения права на получение дополнительного образования. В этих целях было принято решение как бы открыть на месте вот такое детское образовательное учреждение. Что сделано, здесь очень хорошо прописано. Тоже вы можете зайти прочитать, как совместно с депутатами местного кенеша они приняли какое решение, каким постановлением это закрепили. Соответственно, все эти документы мы приводим. Үлгү катары бул постановление ар бир кагаздын баардын бул мыкты тажрыйбанын аягында урматтуу айымдар көрүп таанышып ошону окусаңыздар болот. Баягы айтып аткан экономическая, социальная, административная эффективность деп атпайбызбы, ошол натыйжалардын баардыгын бул жерде жазылып үлгү катары ар бир тажрыйбаны ачып негизи окусаңыздар мындай уже понятие болот да сизге эмне жөнүндө кантип жазсам болот деп. Анан кийин жанагы биздин мнение участников, мнение благополучателей деп турат, ошолор өзүнүн ой пикирлерин баарын бөлүшүп бул жерге кубанычтары менен бөлүшүп жазып айтып берип атышат. Кайсы ченемдик укуктук актылар бул тажрыйбага тиешелүү бул жерде жазылып турат. Кайсы мыйзамдын чегинде жанагы кайсы пландар боюнча бул иш чара ишке ашырылды, жанагы кетирилген каталар жана кемчиликтер боюнча бул жерде дагы маалыматты бөлүшүп жатышат. Кандай болду, видео ролигин
жүктөп койгонбуз, ссылкасын. Ошону шилтемеси боюнча жиберсеңиз, биз да сиздин шилтемеңизди бул жакка жайгаштырып, видео ролигиңизди коюп коебуз. Ошону көрүп, бул образовательный центрди көрсөңүздөр болот. Жана дополнительный информация башында толтуруп кетпедикпи практикада? Ошонун баарын тең муниципалитеттин жөнүндө маалыматты бул жерге жайгаштырып, ошонун баарын тең жазып коебуз. Эксперттер жөнүндө маалымат. Бул центрдин директору бар экен, мына Гүлмира Абдыкапаровна. Ошондой бир тактоочу суроолор болсо, уже мынакей главага деле чыкпай, мына өзүнө чалып билсеңиздер болот. Кандай, эмне бир детализация, если какая-то информация понадобится, можно уже непосредственно на них писать на почту, звонить на телефон, и мы делимся вот такой информацией. Документы — это очень важная статья любой практики, где вы видите, они все кликабельные. Вот где зеленым типовой документ, документ местного значения. Мы здесь вот название документа, видите, да, акт о приемке завершения, постановление об открытии, устав учреждения, свидетельство о государственной перерегистрации в Минюсте. Вот эти все Элина, образцы документов, они Элина, кликабельные, да? можно прервать, извиняюсь. Просто в чате пишут, есть кыргызча ушул документче? Кыргыз тилинде барбы деп. Анан көрсөтүп коюңузчу, кайсы жерде кыргыз тилинде бар? Кечиресиздер, рахмат. Мына ар бир тажрыйбаны, урматтуу айымдар, орусча биздин портал, билесиз, мультиязычный. Биздин порталда маалыматтын баары тең 3 тилде жайгаштырылган. Анан кимге ыңгайлуу болуп кыргызча окуйм десе, могу жана тажрыйбаны окуп келатпайбызбы? Ар бир пункттун мына эң өйдө жакка чыкканда порталдын маалыматынын баары 3 тилде жайгашылат. Мына кыргызча, орусча, англисче. Кыргызча тилине өтсөк, ушул эле тажрыйба мына кыргызча түрүнө өтүп атат. Кыргызча тилин тандап алып, бул жерден комфорттуу түрдө тандап, ушул жерде баягы пункттардын баарын тең экономикалык натыйжалуу эмне кылыш керек, анан баягы историясын, кайсы проблемаларды чечүү максатында бул демилге ким менен көтөрүлдү, эмне максат үчүн ачылды, ошонун баарын тең бул жерден окусаңыздар болот. Мына Кыргызстандагы алгачкы тажрыйба жөнүндө жазылган балдар үчүн муниципалдык билим берүү борбору ачылыптыр да, Ала Өмөдүн айыл аймагында. Ошо жөнүндө окусаңыздар болот. Бул жерде маалыматтын баары тең биз котормолоп, толуктап бул жерге жайгаштырып турабыз. Андан кийин бул документтерди скан түрүндө келет. Ушул именно подтверждающий документтер деп атпайбызбы? Бул документтин аталышын бул жерге бизге берген түрүндө ушу башкаларга ушул тажрыйба жардам болсун деп аны котормой албайбыз. Бул болсо скан түрүндө эле мынакей көрсөтөйүн. Ушул уставты, документти жүктөп алсаңыздар болот. Ошо жүктөп, мына көрсөтүп коеюн, ошонун үлгүсүн көрүп, өзүңүз компьютер менен терип, ошондой үлгү катары муну колдонуп, ушундай уставты өзүңүзгө жасап, ошону менен иштесеңиздер болот. Бул чоң жардам, чоң жеңилдик деп ойлойм сизге. Кийинкиде ушул тажрыйбаны кайталап, өзүңүздүн муниципалитетиңизге муну ишке ашырам десеңиз, бул жерде биз аракет кылабыз максималдуу түрүндө толук маалыматты, толук үлгүлөрдү, бүт документтерди беришке. Мунун баарын эмнеге көрсөтүп атам? Сиз дагы мынакей бул биздин бүгүнкү иш чарабыздын максаты ар бириңиз биз ойлоп жатабыз, мыкты тажрыйбасын жазып бизге жөнөтөсүңүз. Жөнөткөндөн кийин ушул документтердин баарын тең башкаларга ушундай удобный түрүндө үлгүлөрүнүн баарын бөлүшүп бизге берсеңиздер, макулбу? Ошон үчүн очень подробно мы показали, что очень важно, насколько, в каком объеме подать информацию, чтобы для других было полезно. В принципе, я вот основную информацию показала. Среди участниц большое спасибо тем депутатам, которые уже начали высылать информацию. Вот я не знаю, как будет, но у меня, получается, есть лучшая практика с Идановой. Сегодня она у нас среди участников, да, по-моему?
Эльмира? Элеоноры нет сегодня. Нету ее сегодня. Мгм. Элеонора, да, Сайданова? Вот есть ее практика, Айнуриджи, как вы думаете, мы можем ее продемонстрировать для участниц как образец? Можем, наверное, да. Живой пример, да, живой пример. Вот смотрите, неважно, кыргызча жазам десеңиз, кыргызча жазыңыз. Ар бир мыкты тажрыйбаны биз баары бир кыргызча келсе, орусча, анан англисче котормолоп порталга жүктөйбүз. Если вам удобно писать на русском, вы пишите на русском. Мы все равно переводим каждую практику на кыргызский, на английский и в 3 языках размещаем каждую практику на портале, поэтому она появится на 3 языках. Вот у нас есть от Сайдановой Элеоноры практика. Мы начали уже работать с какой-то частью участниц школы депутатов, и у нас вот есть дежурная часть, да, до 6 пункта, как я уже показала, что это Беловодский аэльный аймак, Московский район, Чувашская область, Сайданова. Да. Демонстрация экрана жок қой, Вы вы не хотели видите, же да, мою показать, да? Да, я показываю. Не видно, Нету. да? Элина, демонстрация экрана жок. Эми көрүнүп атабы? Көрүнө элек. Көрүнүп элек. Эми көрүнүп атат. Видимо, технически ошо көрүнбөй калган го. Мынакей экранга көрсөтүп атам, ошо үлгү катары Сайданова бизге айым жиберип, ушул практикасы азыр модерацияда бизде отурат. Муну иштеп жатабыз. Мынакей жанагы биринчи пункттарды айтып атпайбызбы? Жөн эле механическая контактные данные. Здесь мына ушундай катары толтуруп бул жерде, анан кийин тажрыйбанын атын аталышын бияка жазасыз. Бул жерде мындай аталышы тандалды: предупреждение насилия в семье, создание комитетов по предотвращению насилия в семье на районном уровне. Согласитесь, многие, наверное, сталкивались с этим вопросом, что на местном уровне у нас нет отдельного специалиста надзором за насилием в семье. Это вот в этом случае загружено на плечи соцработника или который вот, честно говоря, не справляется, да, с объемом работы. И здесь описывается та проблема, про которую как бы здесь хотят поделиться. И после первой модерации я вот здесь, видите, желтым пишу. Здесь нужно закончить абзац, какое решение кем было принято, кто инициатор. Мне Элеонора дополнила, что для решения данной проблемы было принято решение главой участвовать в проекте построения работы местных комитетов по предотвращению семейного насилия. Вот кто знает хорошо, кто не знает, оказывается, существует такой проект по работе местных комитетов по предотвращению насилия, на заметку, чтобы другие тоже могли поработать в этом направлении у себя в аймаках. Что сделано? Элина, у нас Эльмира Султанбаева, она председатель такой комиссии, Ахчи, депутат Кенеша. Классно, да. Ахчийского или Окмыту. У Да, нас Арукеджи не смогла подключиться. Мына Арукеджи кириптир. Арукеджи тоже председатель такой комиссии, руководитель. Классно. Вот видите, у нас есть вот такая вот история, которая вот Элеонора выбрала и написала Сайданова. Она пишет, что я знаю, что участницы очень тесно сотрудничают с Гульджанда Байбетовой с ЖДС. Здесь вот пишется об их инициативе и помощи, о каких-то вещах, что сделано. Здесь вот мы, когда получаем на модерацию, мы просим писать КПНС. Для многих же непонятно, что это за буквы. Пожалуйста, когда будете писать в своей практике, избегайте каких-то сокращений. Желательно, конечно, расписывать. Или же вот так вот, как я попросила, расписать, что такое комитет по предотвращению насилия в семье. Далее КПНС бир жолу берип коюңуздар, анан дальше КПНС деп жазып кете бериңиздер. А то тексты кете берет. Для кого-то это элементарные вещи, а для кого-то жаңы сөз болот да, ошон үчүн бир эметип жазып коюш керек. Период реализации практики, затраты,
мынакей местный бюджетке булар уже 45 000 сом жыл сайын прогнозго уже планга отургузуп атышыптыр. Бул дагы жакшы жетишкендик. Ушул иш-чарага ошо 45 000 сомдон бир жылга, может быть, на какие-то затраты будут выделены и у вас тоже, да? Это тоже нужно обсуждать. Жанагы экономикалык, социалдык натыйжаларын баарын берип жатышат. Бул жерде мынакей жанагы мнение участников, благополучателей деп атпайбызбы? Бул жерде жазып атат мынакей кимдер эмне деп, кандай мнениеда, Сыйданова өзү жазып атат. Специалист по соцвопросам, вот ее мнение я просила, вот здесь я ее сама включила, попросила, чтобы с ней созвонились, дополнили ее цитату. То есть после модерации той информации, которой не хватает, мы вот так вот дописываем, обратно отсылаем. Формат работы мы, наверное, сделаем так, что у вас кураторами будут все так же Айнура Эйдже и Анар Эйдже. Вы с ними тесно в сотрудничестве, и те, кто какие-то истории будет писать, мы будем давать такие вот направления и помогать вот такими вопросами, что можно сюда дополнить. На методические пособия деп көп жолу Элеонора жазып атат, но я попросила выслать эту информационную брошюру и методические пособия, чтобы потом жана тиркеп коелу, башка болуп колдонушсун. Ученые уроки бул жерге мына жазып берип толуктайбыз, кандай ката кемчиликтерге буга чейин биз дагы айтып атабыз, берсеңиздер качественный жакшы көбүрүңүздөр, мунун баарын тең жерге жайгаштырганга историяңыз болуп жайгашылат. Анан бул жерге консультациялар жөнүндө саны бияка кошуп койдук. Ким эмне жөнүндө сүйлөшсө болот. Мына үлгү катары ушундай мыкты тажрыйба биз сиздер дагы ушул маалымат өзүңүздүн тажрыйбаңызды наверное, каждая уже придумала, да, пример будет писать и о чем будет делиться, какой лучший своей. И да, будем уже работать с каждой из вас. Мы готовы с моими коллегами помогать вам, чтобы вы написали свою лучшую практику. И вот есть еще хорошая новость, хорошая информация по конкурсу, по мотивации. Моя коллега Нургуль сейчас расскажет вам об этом. И что дальше вы можете еще и участвовать в конкурсе с вашей практикой. Про конкурс расскажешь немного? Или мне рассказать? В целом информацию просто. Так. По моей части, уважаемые участники, если нету, есть ли у вас вопросы? Урматтуу айым депутаттар, суроолоруңар барбы? Элина, силер чатка дагы телефондоруңарды жазып койсоңорчу жакшы болот эле. Суроолор болсо чалып, силерден именно могу форматты толтуруу боюнча, жанагы историяны жазуу боюнча силерге суроо бергенде болушсун да. Биз аркылуу глухой телефон болбойчу. Кийин анан толтуруп бергенде, бизге жиберишип, анан биз силерге жиберебиз да. Макул, жарайт. Ушундай кылалыбы? Туурабы? Урматтуу катышуучулар, туура, Азыр Элина телефондорун жазып берсе, анан силер толтуруп атканда консультация керек болсо телефондорубузду жазып коем. Рахмат, бир аз толуктоолор мен кесиптешиме берейин Нургулга. Портал боюнча жанагы модерация кантип жүктөш керек, ушул порталдын өзүнүн ичинен көрсөтүп берет. Эки түрү бар. Жазып жиберсеңиздер болот, же баары маалымат толук болсо ошо порталдын ичине эле сразу жүктөсөңүздөр болот. Ал жөнүндө ошо Нургул азыр айтып берет сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Элина, рахмат. Негизги бөлүктү баарысын бүтүрүп койдуң, рахмат. Элина буга чейин сөз кылып кеткен бир аз порталга жалпысынан жүктөө боюнча сиздер менен бир аз
карап чыксак, буга чейин деле сиздер абдан биздин активдүү катышуучулар болуп келе жатасыздар. Бул үчүн рахмат. Анан Насипкан, бул жерде буга чейин сөз кылып кеткендей, сиздин тажрыйбаңызды баштап жарымдан 3/2 бөлүгүн бүтүргөнбүз. Ошонун аягына чыгып койсок жакшы болмок, бүгүн эртең аракет кылып. Андан калганыңыздар, сиздерден да сураныч, өзүңүздөр ошо депутат болуп калдыңыздар. Сиздер менен уже январь айынан бери таанышпыз. Анан жок дегенде бирден мыкты тажрыйбаңыздар бар деп мен ишенемин. Ошондуктан сиздерди активдүү болуп, ушул бирден жок дегенде өзүңүздөрдүн архивиңиздерге, порталга калтырып кетишиңиздерди суранат элем. Эми сиздер менен Элина айтып өткөндөй, биз экранга өтөлүк. Экранга өтсөк, бул жерден биздин порталды билесиздер да, Мыкты аймак chekit.gov/chekit.kg деген портал. Азыр бул жерде мен биздин өзүбүздүн бүгүнкү иш-чарабызды карап отурат элем. Андан кийин мыкты тажрыйба боюнча баардыгыңыздар деле билип калдыңыздар, киргенде эле негизги бетте оң жакта өз тажрыйбаңды жайгаштыр деген бөлүм бар. Аны сиздер жакшы билесиздер. Практиканы жарыялоо дегенге кирсеңиздер, бул жерде жаңы эле Элина көрсөтүп кеткен Word форматындагы, бирок бул порталдагы түрүнө жолугасыздар. Негизгиси бул жерден негизги эле моменттерине токтоло кетейин. Практиканын аталышы сөзсүз түрдө болуш керек. Бул сиздерден көз каранды, канчалык, мисалы, орустарда айтат го, как корабль назовешь, так он и поплывет деп. Ошондуктан сиздер практиканын аталышын сөзсүз түрдө кулакка угулганда эле эсте кала тургандай бир аталыштарды берсеңиздер жакшы болмок да. Анткени кээ бир сиздердин кесиптештер, өнөктөштөр практиканын аталышы деген жерге социалдык инфраструктураны жакшыртуу же болбосо жергиликтүү өнүктүрүү деп ушундай мындай жалпылаган бир түшүнүктөрдү жазып коюшат да, андай болбош керек. Сиздер ошол жерде эмнени көрсөткүңүздөр келип атат, мыкты тажрыйба. Мисалы өзүңүздөр жакында эле коомдук угуулар боюнча, мисалы мына Садовая, Анара Асадова эсиңиздерде да турабы? Мектепте биз менен чогуу катышкан, ал депутат, азыр дагы бир жолу депутат болуп шайланган. Ошолор мисалы өздөрүндө Садовая айылдык аймагында өткөрүшкөн коомдук угуунучу. Бул коомдук угуунун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул жөнүндө айтып эле берип келе жатат, онлайн жана офлайн. Азыркы COVID-19 пандемиясына байланыштуу ушундай шарттарда өткөрүү. Андан сырткары жалпы эле максаты болгон бул жергиликтүү жамааттын уставында көрсөтүлгөн легитимдүүлүккө жеткирүү. Башкача айтканда, аларда 70 адам болуш керек экен, жалпы уставда берилгендей. Ошого жетиш үчүн алар онлайн жана офлайн өткөрүштү. Анан кийин калктын жалпы түрдүү, мисалы, катмарларын камтыганга аракет кылышыптыр. Жаштарды дагы, себеби ар бир өзүнүн катмардын өзүнүн кыйынчылыктары, балким суроолору, маселелери бардыр. Анан алар болсо ошол айылдык аймактын тургундары болгондуктан алардын пикирлери дагы сөзсүз түрдө эске алынышы керек. Анан ковид пандемиясында кантип өткөрүш керек? Мисалы, залдагы отуруштар кандай жайгаштырылышы керек? Эң башында эмнелер берилиши керек? Ошол эле бет каптар, колду тазалагычтар, антисептиктер. Анан кийин ушул жана башка нерселерге көңүл бурганга аракет кылышты да. Сиздер да өзүңүздөрдүн мыкты тажрыйбаны жазып атканда эң биринчи идеяны өзүңүздөр белгилеп алыңыздар да. Сөзсүз эле дароо эле бул жака порталга кирип, бул жерге мыкты тажрыйбаны жайгаштырам деп, мисалы, бир отуруп толтурам деген ишенич болсо абдан жакшы, бирок адатта андай болбойт. Себеби биз сөз бир нерсеге өзгөчө айымдары, бир нерсеге туруп кетип, анан алаксып, анан кайра келгенде балким ал жабылып калат же туруксуз эмес электр энергиясы өчүп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңөр Wordко жайгаштырып алып эле, анан кийин бул жака көчүрүп коюп койсоңуздар болот да, сиздерге да ыңгайлуу болот, батыраак кетет. Мындан сырткары ошол иш-чараларды азыр Кудайга шүгүр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, видеолорду, мисалы, ошол Facebooktан же болбосо өзүңүздөрдүн айылдык аймактын YouTube'да каналы бар болсо, ошол каналга жайгаштырсаңыздар абдан жакшы болот. Себеби бул жака шилтемени берип койсоңуздар жакшы болот да. Миң уккандан бир көргөн жакшы деген дагы макалыбыз бар. Ошондуктан сиздер бул жерге YouTube каналынан ошол иш-чара, мисалы, аткарылып атканда кандай кадамдар кабыл алынды, же болбосо кандай иш-аракеттер аткарылды, ошол тууралуу бул жерге видеоңуздар болсо, мисалы, до и после деген сыяктуу, ага чейинки, андан кийинки натыйжасы эмне болду, бул натыйжага кантип жетишти, анан ошол ортодо кандай бир
сиздер кийинкиде сөзсүз ушул катаны кайталабайм деген кандайдыр бир алынган сабактар болдубу, ошол тууралуу дагы ушул YouTube'дан берсеңиздер, видеодон берсеңиздер абдан жакшы болмок. Бул сөздөрдүн баарысын албетте бул жака токтой албайбыз, батыра албайбыз. Ошондуктан видеого мен сиздерди үндөп кетер элем. Бул өзүңүздөргө да жакшы болот да. Ишке ашыруу мөөнөтү бул жерде көрсөтүңүздөр. Кээде бизге ушундай тажрыйбалар келет. Мисалы жакында эле коомдук угууларды өткөрдүк дейт, анан бир датаны көрсөтөт. Бул жерде тажрыйба ишке ашыруу мөөнөтү. Мисалы бир күн макул коомдук угуу 16 мисалы августта өткөрүлдү. Бирок ага чейин кандай даярдыктар болду? Мисалы ошол коомдук угууну уюштуруу жана өткөрүү боюнча иш аракеттер жана жумушчу тобун түзүү, айыл өкмөттүн же айылдык кеңештин кандайдыр бир буйрук токтомдорунун негизинде иш аракеттер башталса, ошол күндөн тарта мөөнөттү көрсөтөсүз. Башкача айтканда 16 август мисалы коомдук угууларды өткөрүү үчүн маалымат өнөктүгүн өткөрүү керек турабы? Ошону мисалы 2 жума мурун же жарым ай мурун баштаганбыз деп мисалы ошол жерден көрсөтүшүңүздөр керек. Башкача айтканда бул август айынын 1-нен, не знаю, 20-сына чейин, балким ушундай бир датаны көрсөтөсүздөр да. Кийин Элина да өзгөчө токтоло кетти. Мисалы көйгөйдү чечүүгө багытталган практиканын сүрөттөлүшү деген. Маселени сүрөттөңүз сөзсүз түрдө. Биз өткөрдүк, анан көйгөй болчу деген болбойт. Эмне себептен чыкты? Ал көйгөй балким элдин талабы менен чыктыбы? Анткени сиздер азыр билесиздер, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин талабына ылайык, эгер кийинки жылдын бюджетинин долбоору жергиликтүү тургундар менен талкууга алынбаса, ал легитимдүү деп эсептелбейт. Ошондуктан ошого дагы байланыштырып өтсөңүз болот. Маселени сүрөттөңүз деген жерге. Эмне кылынды? Бул жерде сиз деталдуу түрдө кадамдарыңызды жазып өтсөңүз болот. Жана жогоруда айтылып кеткендей, кандай токтомдун негизинде, кандай документтер болду, протокол кандай жазылды, ошол протоколду бизге да жиберсеңиздер, же болбосо өзүңүздөр бул жака жайгаштырсаңыздар болот, сөзсүз түрдө PDF форматында же JPEG форматында. Эгер бир эле бетте болсо, анда JPEG форматында болот. Бул сүрөттүн форматы, билесиздер. Ал эми бир барактан ашкан болгондо анда PDF документ катары тиркелип калат. Ошондуктан сиздер сканерден өткөрүп атканда сөзсүз түрдө PDF форматында документ катары сакташыңыздар керек. Кийинкиси экономикалык натыйжалуулук деген социалдык, анан кийин башкаруу натыйжалуулугу. Бул жерде ушул 3 натыйжалуулуктун сапчаларынын бирөөсү жок дегенде, жок дегенде бир экөөсү толтурулушу керек. Бул ошол сиздин тажрыйбаңыз ишке ашырылгандан кийин кандай таасир берди? Таасири кандай болду? Оң болдубу, терс болдубу же элдин көз карашы өзгөрдүбү? Аны мисалы экономикалык натыйжалуулук, сиздин тажрыйбаңыз мисалы кандайдыр бир жумушчу орундарды пайда кылды. Ал социалдык көрсөткүчтөргө кирет. Бирок ошол жумушчу орундардын пайда болуусунун натыйжасында ошол эле тургундардын үй бүлөсүнө кошумча каражаттар келди. Орточо эсеп менен мисалы ар бир үй бүлөгө ай сайын 10 000 сомдон кошула баштады десеңиздер, бул экономикалык натыйжалуулукту сүрөттөйт. Эгер бала бакча ачылган болсо, ошол апасы мурун баласы менен отурса, баласын 1000 сом төлөп бакчага берип, өзү 12 000 сом айына тапса, бул башкача айтканда салыктардан кийин балки бир 10 000 сом үйүнө кошумча каражат катары калып калат. Кошумча. Ошондуктан бул экономикалык натыйжалуулук болот. Ал эми башкаруу натыйжалуулугу бул адатта айылдык кеңештин депутаттары же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары толтурат да бул форманы, же активисттер. Бул жерде ушул ишке ашырылып жатканда тажрыйба административдик тараптан кандайдыр бир жаңылыктар болду, өзүңүздөр үчүн кандай бир нерсени үйрөндүңүздөр, ошол тууралуу жазсаңыздар болот. Мындан сырткары бизде чыгымдар деген жер бар. Бул жерде ошол иш чараны аткарганга канча каяктан чыгымдар келди жана каяка кетти. Жалпы долбоордун бул иш чаранын, мисалы практиканын чыгымы мынча болду. Анан ошонун ичинен кимдердин канча тарап катышты. Мисалы 1 миллион сом талап кылды десеңиз, сарпталды десеңиз, анын ичинен мисалы жергиликтүү бюджеттен 200 000 сом мисалы, анан жана жеке демөөрчүлөр бар, балки меценаттар жана жергиликтүү ишкерлер, алар тараптан кошулган, балким 50 000 сом. Анан кийин багы Steam грант, балким сиздер тартып келгенсиздер, мисалы айылдык аймактан же лидер активисттер, аныкы балким 300 000 сом болду. Анан калгандарын ушундай кылып жазып койсоңуздар жакшы болот. Бул жерде чыгымдар тараптарда каяктан эметилди да, тартылгандыгы тууралуу сиздер эмне кылынган деген жака жазышыңыздар керек. Аны кантип тартып келиңиздер? Негизги өзүңүздөр түшүнгөндөй, эң негизги сап бул жерде эмне кылынган деген жер. Бул жерде сиздер деталдуу түрдө майда чүйдөсүнө чейин жазышыңыздар керек да.
кадамдар менен. Мен мисалы сиздердин тажрыйба менен таанышпай туруп, сырттан келип, анан кийин ушуну окуп туруп мен билишим керек да. Кыскача колдонма катарычы мен кадамдарымды алдын ала пландап алсам болот да, ошондой болуш керек. Тажрыйба ошондой жазылыш керек да. Кийинкисилери бул пайда көрүүчүлөрдүн ой пикирлери, катышуучулар, бул жерде ошо айыл өкмөт башчысы, айыл кеңештин депутаттары, төрагасы, жалпы эле ушул процесске катышкан адамдардын пикирлери болушу мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө бенефициарлар, пайда көргөндөрдүн пикирлери да болуш керек. Мисалы ошол эле жана бала бакча пайда болгондон кийин баласын бакчага берип коюп, өзү ишке кирген аялдын балким эмеси болобу, пикири болобу, же болбосо ошол кошумча жаңы жумуш ордуна барган, ошонун пикири болобу, ошолорду жазышыңыздар керек да. Анан жана биз сөз кылып кеткендей, каталар жана үйрөнгөн сабактар бул жерде болуш керек. Кийинки жолу башкалар же болбосо өзүңүздөр эле кийинки жолу бул катаны кайталабайм деген сыяктуу өзүңүздөргө шпаргалка катары сактап кетсеңиздер болот. Бул жерде эл аралык принциптерге, мыйзамдарга кандайдыр шайкештиги, бул билесиздер, Кыргызстан светтик өлкө, анан кийин көптөгөн эл аралык келишимдерге, макулдашууларга кол койгон мүчөсү болот, союздардын. Ошондуктан бул жерге канчалык деңгээлде эгер аябай масштабтуу иш-чара болгон болсо, сиздики тажрыйбаңыз, анда ошол тууралуу жазып өтсөңүздөр болот. Же болбосо жергиликтүү деңгээлдеги документтерди деле эске алып өтсөңүздөр болот. Мисалы, ошол эле туруктуу өнүгүү максаттары, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу тууралуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы тууралуу. Эгер коомдук угууну өткөргөн болсоңуздар, бул Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексине ылайык же Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык деп көрсөтүп өтсөңүздөр болот. Практика жүзөгө ашырылган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрү жана консультанттар, эксперттер, өнөктөштөр жөнүндөгү маалымат. Бул жерде негизгиси сиз эң башында, мисалы жана формада сиз тууралуу маалымат кетип атпайбы, мисалы ким жазган. Бул жерде мэрия, мисалы Каракөл шаарынын мэриясы, Токтогул району деген сыяктуу. Бул жерде сизде өзүңүз тууралуу маалымат бар. Ал эми эң ылдый жагына өнөктөштөр ушул жалпы процесске, сиздин тажрыйбаны ишке ашырганга ким кандай салым кошту, ошол тууралуу маалыматты жазышыңыздар керек. Эгер сиздер менен кандайдыр бир долбоорлор же болбосо программалар иштесе, анда ошолордун консультанттарын же болбосо ошол аймактык өкүлдөрүнүн байланыш маалыматын да жазып коюңуздар сөзсүз түрдө. Балким жанагы социалдык жактан колдоо көрсөткөндөр, демөөрчүлөр, ошол тууралуу маалымат берем десеңиз жазып өтсөңүз болот. Сүрөт кошуу, бул жерге өзүңүздөр жүктөп койсоңуздар болот. Мына кол чыгып атат, көрүп атасыздар. Ушул жерден эле басып туруп, анан кийин мисалы сүрөттөрдү анан тандап алып туруп эле открытьты бассаңыз, бул жерден кошулуп калат. Анан документтерди ушинтип кошо берсеңиздер болот. Макулбу? Сүрөттөр Wordко сактабаңыздар сураныч. Сүрөттөр өзү түп нускамасынын форматында болуш керек. Башкача айтканда JPEG форматында, же PNG форматында болуш керек. Бирок адатта JPEG форматында сакталат. Ошондуктан Wordко салып алып, аны Wordтон издебеңиздер. Мына бул жерден байкап атасыздарбы? Жалаң сүрөттөр турат. Бул жерде Word бирде документ жок. Ошондуктан сиздер сүрөттөрдү гана бул жака жайгаштырышыңыздар керек. Макулбу? Эгер туура эмес жүктөп алсаңыздар, бул жерде көрүп турасыздар, крестик бар мондай, ошону басып койсоңуздар, бул өчүп калат. Кийин документтин аталышы, жана биз айткандай, документти кошуу деп бул жерден басасыз дагы, анан бул жерге аталышын жазасыз. Мисалы, жумушчу тобун түзүү боюнча айыл өкмөтүнүн токтому же болбосо айылдык кеңештин балким кандайдыр бир буйругу, ушул сыяктуу жазып, анан бул жерге ошол документ бир бетте болсо, ошол сүрөттү бул жерге жүктөп коесуздар. Анан кийин бул жерде толук аталышы, башкача айтканда, жумушчу тобун түзүү боюнча айылдык кеңештин токтому же буйругу номер мынчанчы, анан кийин мисалы 13-сентябрь 2021 деп бул жерге жазасыздар. Кийин түзүлгөн күнү, ал токтом кайсы күндөн, ошону белгилейсиздер. Тематикалык бөлүм, эгер сиздер өзүңүздөргө ишенген болсоңуздар, бул кайсы жака карайт. Мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан уюштурулган коомдук угуулар болсо, ал жергиликтүү бюджетке карайт. Анан документтин түрү не документ, бул тиркемеби же болбосо презентациябы, балким таркатылма материалдар болсо, же күбөлүк, мисалы таркатуучу материалдар, ошону өзүңүздөр тандайсыздар дагы. Автордун аты жөнү, бул жерде ошол ким жүктөп атат, сиздики.
кызмат урдуңуз байланыш үчүн маалыматты бул жерге жазып туруп, анан кийин документти кошуу дегенди басып коесуздар. Анан эң акырында сактоо. Көрдүңүздөр, бул жерде бир нече кадамдар бар, ошондуктан балким интернет туруксуз болуп калат байланышы. Ошондуктан сиздерден сураныч, бүт ишиңиздер текке кетпеш үчүн Word форматын алып туруп эле ушул жака баарысын толтуруп, жазып алып, анан кийин өзүңүздөр үчүн сактап алгандан кийин тияка эмеге бизге жиберип коюңуздар почта аркылуу, же болбосо дароо өзүңүздөр бул жактан алып эле, мисалы бул жерден белгилеп алып, анан кийин көчүрүп туруп бул жака кое бергендей болуш керек да. Сиздерге оңой болуш үчүнчү. Ошондуктан даярдап алыңыздар, сураныч сиздерден. Жалпы эле форма боюнча маалымат ушул. Анан кийин жана Элина айтып өткөн биздин сынак жөнүндө аны угуп эле келе жатасыздар. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыкты тажрыйбасы сынагы. Бир сынак, анан экинчи сынак көпчүлүгүңүздөр мисалы депутат болгондон кийин коомдук угууларды өткөрдүңүздөрбү? Кийинки жылдын долбоору боюнча. Ошол боюнча өткөрсөңүздөр биздеги жанагы порталда жайгаштырылган, жарыяланган сынакка катышсаңыздар болот. Ал сынак жөөпкө жардам бөлүмүндө берилген. Негизинен бул жерде мисалы жөөп мыкты тажрыйбасы сынагы бул жерде турат. Анан кийинкиси бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан өткөрүлүүчү 22 жылдын бюджетин түзүүгө жарандардын реалдуу катышуусу сынагы. Бул ошо Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган элдин үнү долбоорун алкагында жарыяланган. Бюджет аябай чоң, 3 миллион сомдон ашык. Ошондуктан сиздер катышып, биринчи орунна 300 000 сомго чейин, анан өзгөчө сиздердин тема болгон бул гендердик сезимталдуулук өзгөчө мамиле жасаган үчүн атайын байге 270 сомго чейинки, 70 000 сомго чейинки байгени утуп алсаңыздар болот. Бул дагы болсо сиздердин мыкты тажрыйбаңыздарга өлгө түзөт. Ошондуктан аракет кылып, эгер коомдук угуу өткөргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө табыштаманы жүктөп алып, бул жерде жобосу бардыгы бар. Анан кийин аны толтуруп биздин адисибиз Азамат Мамытовго 17 сентябрга чейин жиберишиңиздер керек. Мен темам боюнча болду. Так, Элина, Нургул, силерге чоң рахмат. Рахмат. Телефондоруңарды жазып коюп турсуңар. Ага да чоң рахмат. Байланыш контакттарын барын жазып койдум. Эгерде суроолор болсо да толук азыр бизде бар убакыт дагы аягына чейин. Анан эң аягында биз программага жаздык элек. Составление списков потенциальных примеров лучшей практики от участников. Прежде чем подводить итоги, уважаемые участники, давайте обсудим, о каких практиках вы можете написать. Вот сейчас очень много мероприятий проводится по местной инициативе. Очень хорошая история. Есть положение, есть все, но не все проводят эти конкурсы, да, какие-то или вообще местные инициативы. Кто бы хотел поделиться вот такой информацией? Давайте обсудим, кто какую тему приблизительно выбирает. Потому что так будет легче дальше работать. Можно я подскажу тоже, да? Да. Ну вот Эльмире с Акчийского или Акчийского Ильного Аймака я бы предложила опыт ее работы, КПНСТН, потом общественное слушание не проводили. Вот этот опыт работы можно описать. Тут даже 2 истории могут быть, да? А Рукия Дженники тоже у нее очень большой опыт работы есть. Она тоже может выбрать. Жакшы эмелер бар, көп жазалган иштери бар да, Рукия Дженникичи. Анан азыркы учурда кандай иштер уже аткарылып баштады, ошо боюнча Рукия может тоже, да? Потом Рана Дженники деле аябай көп тажрыйбасында иштери. Инабат аябай активдүү айым өзүнүн эмесинде, аймагында. Да, Инабат? Инабат, барсыңарбы же жөн эле? Да, Инабат, силер дагы өзүңөр тажрыйбаңар боюнча дагы жазсаңар болот да, бүгүнкү күндө кандай иштер аткарылып атат. Аракет кылабыз. Аракет кыласыңар да?
Катышуучулар, айымдар, бул болсо тажрыйбанычы буга чейин деле активдүү граждандык катары жасап жүргөн иш-чаралар жөнүндө деле жазса болот. Бул не только вот как вы депутатами стали или что-то сделали. Нет, намного, вот несколько лет, если даже прошло, можно писать об этих достижениях, о реализации каких-то проектов. Вот сроки тоже надо, тоже, а то некоторые эски тажрыйба мен ал жөнүндө 5 жыл өтүп кетти, жазбай эле коеюн деп калып кетет да кээ бир тематикалар. Андай эмес. Бүгүнкү күндө деле алар актуалдуу түрдө жазылса болот, ошону бөлүшүп жиберсеңиздер болот. Так, это Элина, бул жер тумандагы маселелер боюнча болуш керек, натыйжалары жакшы болуш керек, ошо натыйжалары элге жакшы таасир этсе, ушундай историяларды, успешный историялар жөнүндө жазса болот да. Жакшы болот да, ошондой болсо. Элина, катышуучуларга сөз берелик, пусть они список назовут, да, Элина, силер айтпадыңарбы? Да. Пусть өздөрүнөн да угуп көрбөйлүк, ким эмне жазат экен. А потом список жазып албайлык бизден кийин консультацияга бергенге. Может, кто-то хочет сказать, мен ушу жөнүндө жазам деп, Вы же хотите список сделать, правильно же? Да. Да. Тогда участниктер кызыкы эжекелер, кыздар, өзүңүздөр да айтып көрбөйсүзбү, кайсы темада жазгыңар келип калды? Жылдыз, Нурсауле, Насипан эжеке. Эжекелер бул мыкты тажрыйба, бир эле тажрыйба менен чектелбейт да, дагы бирөө экөө кошуп өтсө болобу? Ооба. Ой, бир нече тажрыйба жөнүндө жазсаңар болот. Бирок ар бир тажрыйбаны бөлөк-бөлөк жазыңыздар, Сураныч. Жалпысынан мисалы конференц-залга мебель алдык, анан кийин айыл өкмөтүн оңдодук, анан культурный домго дагы мебель алдык деп баарысын бир тажрыйба эмес, ар бири бөлөк-бөлөк болуш керек да. Сиздердин темадан көз каранды болот. Жалпы эле социалдык инфраструктураны өнүктүрүү деп бул жалпы теманы алып алсаңыздар абдан чоң болуп калат да. Ошондуктан негизи мыкты, эмне себептен сиздин тажрыйбаңыз мыкты, ошого көңүл бурсаңыздар, Сураныч. Башкаларда жок нерсени жазсаңыздар абдан сонун болмок да, уникалдуу тажрыйба болмок. Ооба, буйруса жазабыз. Дагы катышуучулар, кимде кандай тема бар, айтыңыздар. Аруке эже, сизде барбы? Айнур эже, сизди укпай атабыз. Рана эже, сизде дагы барбы тажрыйба? Урматтуу катышуучулар, мен сүйлөсөм болобу? Да, сүйлөңүз. Биздин айыл өкмөттө быйылкы өнүктүрүү фондунан биздин айыл өкмөттөгү бир мектепке 1,5 миллиондук акылдуу доска, 12 каанага акылдуу доска компьютер менен камсыздадык да. Ушулар боюнча деле жазсак болобу? Болот, ал каяктан келди? Кимдин демилгеси менен? Өнүктүрүү фондунан. Ким аны алып келди? Ошо айыл өкмөтүндө ошол 1,1 миллион 700 миң акча калганынан биз бир мектепти ошентип толуктап камсыздадык да. Сонун болот экен. Анда бул демилге каяктан көтөрүлүп чыкты? Ким аны ишке ашырганга аракет кылды? Ошол тууралуу жазсаңыздар абдан жакшы болмок. Анын пайдасы кимге тиет? Канчалык деңгээлде? Давайте ошол форманы жазабыз. Анда темасы кандай болот бул жолду айтсаңыз? Билим берүү жөнүндө. Ооба. Билим берүүгө шарттар түзүү? Жакшыртылды, балким. Жакшыртуу. Шарттарды жакшыртуу да. Анда Инабат эже аракет кылалык. Инабат эже. Ушул жумада бүтүрсөк жакшы болот эле. Сиз Баткенден болчуңуз, Марказ айыл өкмөтү да. Баткенден бизде жалпы порталда бизде 120дай неме бар, тажрыйба бар, бирок ошон үчүн 3 эле мисал бар Баткенден, жалпы элестетсеңиз. Ошондуктан жакшы болмок да сиз менен көбүрөөк иштесек. Башка өзүңүздүн кесиптештерди дагы тартсаңыздар жакшы болот эле. Мен бир катар тактап көрөйүнчү, Ошентиңиз, Сураныч, анан ушул тажрыйбаңыз сонун экен. Жазалык, билим берүү багытында жалпы эле негизинен эле бала бакчаларга, анан кийин жанагы ашканалар курулду деген сыяктуу эле да.
анан сапаттык жагына Мгм. көңүл азыраак бурулат, өзүңүз билесиз да. Ошондуктан ушул тажрыйбаңызды жазалы кандай? Мен ушул боюнча толук маалыматты алайын, анан дагы сиздер менен кабарлашып көрөм, Макул. Ушул жума бүтүрсөк абдан жакшы болот эле. Мындай отура келгенде, жаза келгенде бат эле бүтүп калат. Ушул жума бүтүп калабы экен, билбейм, бизге Мгм. деле жаңы окууга чыгып калбадыбы? Ооба, түшүнөбүз. Ошондон бошобой калат экенмин деп. Аракет кылалы чогуу. Мак. Рахмат. Дагы кимде кандай мисалдар бар? Сураныч, айтсаңыздар. Аруке эже барсызбы? Бул жака Аруке чатка эже. жазыптыр. Айылыбыздын жашоочуларын уюшуп жасаган иштери бар, ошону жазсак болобу. Аруке эже эмне иш аракеттер аткарылды? Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын пайдасы эмнеде? Ошону айта аласызбы бир аз? Аруке эже. Нургүл, можно? Да, эже. давайте. Эмечи, жанагы конкурс боюнча битирген эмени ушу 17-сине чейин бүтүрүшүбүз керек болуп атат да. Мен чогулуш делем азыр. Аруке эже эми связька чыкты. Чогулуштар Боюнча конкурс. Конкурс кайсынысы? Жана реалдуу катышуу боюнчабы? Коомдук укугулар боюнчабы? Боюнча конкурска азыр ошо как раз Айыл өкмөттүн кабинетинде отурам да. Ошол боюнча бүтүрүп 17-сине чейин бүтүрүп кетсекпиз деп бул. Ооба, 17 саат 12-ге чейин болуш керек эле. Андан кеч калбаңыздар, Сураныч. Жанагы мыкты тажрыйба башка да ал, Мыкты тажрыйба бөлөк. Мыкты тажрыйба бул биздин дагы бир өнөктөшүбүз Хелветас менен бирге ашырылган, ишке ашырылган жергиликтүү деңгээлде көрсөтүлгөн кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында жарыяланган да. Ал жерде азыраак. Ал мыкты ошол азыркы долбоордун канчасына чейин эле ал? Ал жылдын акырына чейин болот, ал ай сайын. Азыр жазып койсоңуздар, азыр мисалы конкурстук комиссия ал жерде бир аз жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Ошондуктан биз ал конкурсту өзгөчө басым жасап жарыялай элекпиз. Жылдын акырында жалпы жыйынтыгын чыгаруу, анан кийин жеңүүчүлөрдү куттуктоо аземи болот. Ал бөлөк Ореке долбоор. как раз Нургүл азыр сен көрсөтпөдүңбү? Ооба. Практика, эл аралык принциптер, чыгымдар, башкаруу натыйжалуулугу ошол эки да мыкты тажрыйбаныкы. Ооба, форма ошонуку. Ооба. Азыр биз Формасы сиздерден ошол, сурап жаткан, темасын сурап жаткан ошол тажрыйбаныкы да, форма, үлгү, жалпы ошол мыкты тажрыйбанын формасы. Менде өзүмдө жана өзүмдүн жумушум боюнча таза суу деп эле атпаймынбы? Ооба. Ошол боюнча бар да, анан эми аны жылдын аягына чейин эметишибиз керек экен да. Жок эже, жылдын акырына чейин неметишиңиз керек эмес. Ал тажрыйбаны биз ай сайын тажрыйбаларды добуш берүүгө чыгарабыз. Анан ай сайын 7ден тажрыйба чыгарылат, ошонун ичинен бирөө финалист болот. Ал финалдын жыйынтыгы жылдын акырында чыгарылат. Ошондуктан жылдын акырына чейин болбойт. Аны мисалы сиз азыр жазсаңыз, биз ар бир айдын мисалы 25-ине чейин ошол мыкты тажрыйбаларды кабыл алабыз дагы. Андан кийинки айдын 25-инде ошол мисалы мына айдын 25-сентябрда биз конкурстук комиссияга жиберишибиз керек. Алар ошону карап туруп, анан бул тажрыйба мыкты боло алатпы, боло албайтпы, добуш берүүгө чыгара алабызбы, чыгара албайбызбы, ошол тууралуу өзүнүн корутундусун берет дагы, биз анан кийин добуш берүүгө порталга чыгарабыз. Хорошо. Ошондуктан сиз эгер жазып баштасаңыз, биз сиз менен 24-төрүндө бүтүрүшүбүз керек анычы, биз тизмеге кошуш үчүн. Ушунчурт эми убакыт эме болуп атат да. Бирок документтер баарысы бар да эже, бардыгы сиздин Менде бар, могу өзүңүздө. таза суу боюнча бүтү нормальный бар да. Бул ушу өзүмдүн эми баягы шылтоо кылбайынчы убактыма, просто же чалып атам. Ооба. Чын эле мындай жумушумда бир жагынан неметип атат. Анан азыр мисалы ушул таза суу өзүмдүн жумушум боюнча, анан бизде 36 миллионго бүтүп аткан садик ачылган атат. Жакында ачылат да Аксайданчы. Аристен 36 миллион каралып ошол бүтүп атат. Жакында баягы бул сессиядан карап ошо жетишпей аткан тиги эмесин инвентарларына 1 миллион өнүктүрүү фондунан сурап бердик да. 1 миллион акча бөлүндү. Бул кийинки жума менен ошо миллион уже эмеси келип анан алышат да, ушул болот, ачылышы болот. Сентябрда болотпу ачылышы? Сентябрдын где-то аягына чейин деп атасың, не знаю кандай. Анда биз сиз менен ага мисалы ал эме эртерээк экен. Ал тажрыйбаны биз сиз менен анда октябрда жазбайлыкпы? Кийинкиге. Сентябрда азыр сиздин жана өзүңүздүн иш аракетиңиз суу жөнүндө жазалык.
ушу анан коомду азыр конкурска да кетиш керек болуп атпайбы? Давайте аракет кылыңыздар. Конкурс биз апрель айында жарыялаганбыз эже. Ооба. Ошондон бери сиздер өткөрдүңүздөр. Качан өткөрдүңүздөр коомдук угууну? Канчасында өткөрдүк? Июль айында өткөрдүңүздөрбү? Ооба. Элестетсеңиз уже 2 ай өтүп кетиптир. Августта өткөргөнбүз, августта. Биз андан дагы узарттык 17 сентябрга чейин деп. Эми бир аз убакыт бар, аракет кылып коюңуздар чамдап, Анан утуп алсаңыздар, аны дагы өзүнчө мыкты тажрыйба кылып жазып койсоңуздар болот да. Рахмат. Силерге да рахмат. Арук эже рахмат, сиз дагы иш чарада экенсиз. Анан бошогондо биздин жеке түрдө деле, жеке жол менен деле байланышсаңыз, сиздердин жанагы темаңызды талкууласак болот. Ошонун ичинен бир теманы чыгара алабыз. Кыздар жанакы форматты толтуруу немесине WhatsAppка таштап койгондо аябай жакшы болмок эле. Форманы? Форманы орусча, кыргызча тилинде биз Анар эже менен Айнур эжеге беребиз. Почтаңызга, анан WhatsAppка бүт жерге таратып беришет. Анын ыңгайлуу тилинде сиз алып жазсаңыздар болот. Формочканы биз күтөбүз, макулбу? Макул. Арук эже рахмат, күтөбүз анда сиз менен байланышты. Урмандуу катышуучулар, убактыбыз аз калып баратат. Сиздерди да кармабайлы. Ошондуктан сиздер айтсаңыздар, дагы кандай темаңыздар бар, сунушуңуздар бар, суроолор. Бизде да мындай суроо анан сунуш бар да, Нургүл эже. Угуп атам, Насипкан. Биз бул Бакыян айыл өкмөтүнө коомдук фонд түзгөнбүз да жакын арадачы. Ошол коомдук укук торносунун аталышындагы. Ошол фонддун мүчөсүмүн да, директорубуз өзү Айдаркулова Жазгүл деген. Фонддун аркасынан мектепке бир окуу борборун, окуу курстары, тил курстары боюнча борборун ачып бергенбиз. Учурда жайкы каникулда англис тил курсу, орус тил, анан мектепке чейинки даярдыктоо ушул 3 багытта иш алып барышты мугалимдерчи. Бул боюнча да жетишкендик болуп эсептелет да. Болот, анткени алар бекер иштешкен жок да, биринчиден. Бекер иштешкен жок, ошол кошумча киреше алышты, ал экономикалык натыйжалуулук жөнүндө айтсаңыз болот. Анан кийин канча окуучу ошол жактан пайда көрдү. Мисалы кошумча билимин алышты, туурабы, тил үйрөнүштү, билимин жогорулатышты. Ушул тууралуу мисалы социалдык натыйжалуулук болот. Бул демилге каяктан келип чыккан, ким колдоду, кимдин катышы бар, ошол тууралуу мисалы эмне жасалган деген жерге жазсаңыз болот да. Бул дагы сонун экен, билим берүү багытында. Ошону да жазсак жакшы болмок. Андан кийин да биз негизи жарандык неме боюнча иштешип келебиз, ФСДС ушу каржылоосу боюнчачы. Аида Курбанова эжеке ошолор менен бир жылдан бери иштешип келип атабыз. Ал эжекелер бизде канчалаган окууларды өткөрүп, ушул фондду түзүлгөнгө жардам беришти да, ал эжекелерчи. Андан кийин фонд түзүлгөндөн кийин биз бүгүнкү күндө айылдык социалдык программа боюнча иштеп чыгып атабыз да. 2022 жылга ушу бюджет каратып атабыз. Буюрса, айылдын жанагы аярлуу катмарынын үй бүлөлөрү бар го. 4 факторду тандалганбыз. Мигранттардын балдары, жарым жетимдер, ушундай 4 факторду тандалып, ошол балдарга жардам, билим берүү жагына, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ден соолугун чыңдоо боюнча ал жерде да бар, эми тандалып неме кылып алынат да комиссия тарабынанчы. Бул неме иштеп кетсе, бул тажрыйбага кирбей калат да, пока иштей элек. Иштей элек, себеби бул мыкты тажрыйба, ал бааланышы керек да, ал мыкты деп таанылышы керек. Бул качан таанылат? Бул тажрыйба сиз аткарган иш-аракет, иш-чара, ошонун натыйжасында кандайдыр бир ийгиликтер болсо, жетишкендиктер болсо, ошол мыкты тажрыйба деп табылат да. Өзүнүн критерийлери бар, ал критерийлер боюнча конкурстук комиссия өзү карайт. Бирок эң негизгиси эмне себептен бул тажрыйба мыкты деп эсептелиши керек. Анын кандайдыр бир мисалы таасири кандай болду? Ийгиликтүү болдубу, оң таасир болдубу? Элге кандай таасири болду? Жалпы аймактын өнүгүшүнө кандай таасири болду? Ошол тараптан карап өзүңүз таразалап туруп андан кийин жазышыңыз керек да. Мыкты деп, эгер сиздин оюңуз боюнча мыкты деп аталынса, анда сунуштаңыз. Ошону карап көрөбүз жалпысынан. Бирок натыйжа болуш керек сөзсүз түрдө. Анан план сыяктуу же болбосо кече түзүлдү деген бул албетте мыкты тажрыйба болбойт. Түзүлгөндөр толтура.
Бирок ал ошол иштеп кетеби андан ары, анын кандайдыр бир ошол социалдык жактан таасири болдубу, оң таасири, үлгүлүү таасири болдубу, ошону караш керек да. Эмне себептен бул тажрыйба мыкты боло алат. Түшүнүктүү. Анда бул токтоп турат, азырынча токтоп турат экен. Бир аз натыйжасын күтө туралы. Борборду ачканыбыз ушу мыкты тажрыйбага кирип калат экен, бул учурда иштеп атат да. Жана коомдук фонд дегениңизби? Коомдук борбор дегениңизби? Астында ачылган окуу борбору, окуу курстар борбору бар. Ошол тууралуу жазсаңыз абдан жакшы болмок. Себеби жана Элин айтып кеткен, мисалы муниципалдык билим берүү борбору, биз карап көрдүк, Кыргызстанда андай жок экен. Башка жеке менчик билим берүү борборлору бар экен, бирок муниципалдык деген жок экен. Башкача айтканда, ошол жергиликтүү деңгээлде айыл өкмөтүнүн же мэриянын аракети менен ачылган борбор жок экен да. Ошондуктан биз тажрыйбага дагы ошол эң биринчи алгачкы деген аталышты берүүнү сунуштаганбыз да, Аламедин айылдык аймагыначы. Анан бул эми мындан ары кандай иштеп кетет, азыр эми иштеп баштады. Бирок бул муниципалдык ишкананын ушундай форматта ачылышы бул өзү мыкты деп аталат, анткени Кыргызстанда жок экен да. Ошондуктан сиздерде да уникалдуу, эч жерде жок бир мындай тажрыйба болсо абдан сонун болмок да. Анткени сиздердин кесиптештер, сиздер үндүү жарандар ошону өз аймагында да ишке ашырып алса болот. Рахмат. Сизге рахмат. Дагы суроолор барбы? Суроону мына чатка Аруке жазыптыр. Биз айылыбыздын жашоочуларынын уюштуруп жаткан иштери бар. Да, обсудили, Ошол оказывается, боюнча на встрече. дагы жазып атам. Болот. 1 миллион сомдук иш-чара бар экен, абдан сонун. Ошону да күтөбүз. Ну, у Арукеджи очень много разных инициатив, которые под ее руководством тоже осуществлялись. Я думаю, что у нее будет о чем написать. Это не одна тема. Да, это не одна тема, может быть. Арукеджи, просто если желание болса, эмелер жазып бериш мүмкүн да. Просто Арукеджи азыр собрание тиякабак аябай активдүү айымда депутат, ошон үчүн. И, кстати, Анаржи, Арукеджи, мисалы, Акжар айыл аймагынан, туурабы? Да. Алардан, мисалы, мектепке канча айым өттү эле? Ушул мектепке катышуусундагы ийгилиги тууралуу өз деле тажрыйбада көрсөтө болот да. Мисалы, көп эле өттү. Да, сколько их подало, сколько прошли. Гүлсүн эже. Вот, их 5, да, по-моему, депутат. Гүлнур, Арукеджи өттү. Арукеджи, сиз ушул багытта деле ойлонуп көрбөйсүзбү? 4 өттү окшойт, 4 ушундай. Это уже успешная история, может быть, считаться, да? И каким образом они чего достигли? Вот тоже можно об этом подумать. Их усилия, вот после того, как они были избраны, да, депутатами местного кеңеша, тоже можно об этом в целом одну историю написать. Поэтому Арукеджиге айтып көрүш керек экен. Бардыңар чогулуп бир история жазыңыздар деп. Да, пусть о себе напишут хотя бы. О себе. Было бы здорово. Анда эмесе ушун менен аяктайлыбы, да? Урматтуу айымдар, урматтуу катышуулар, силерде суроо болбосо анда ушуну менен аяктайлы. Анан суроолор болсо кийин биз формаларды жиберебиз. Суроолор болсо бизге, анан Нургул, Элина берсеңер болот, Анан мөөнөтүн коюп коелубу? Ооба, урматтуу айымдар, ушул биринчи эмелерге, долбоорлорго ушул мыкты тажрыйбаны жазып, мындай биринчи толтурган маалыматтарга бизге жибере берсеңиздер, четинен карап, өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып, сиздерге жардам бергенге, ага дагы окуганга убакыт керек. 1 жума мөөнөт койсок, жакшы эле болобу деп ойлойм, Жуманын акырына чейин. Бүгүн болсо биринчи күн. Эмки понедельникке, да? Хорошо. Хотя бы наброски, Хорошо. Андан ары багыт алып, чогуу иш аягына чейин чыгарабыз. Хотя бы наброски первый, да? Мы уже будем корректировать, да. Темасы менен. Чатка да, кимге, WhatsApp группкада жазып коелу. Ооба, сураныч, кимде бар болсо, ошо темасы менен, анан негизи максатын, багытын жазып беришсе, көйгөй картан чыккан ошол тууралуу, Ошондо 20-сентябрга мөөнөт коюп атабыз, урматтуу айымдар. Кийинки биринчи Урматтуу катышуучулар, угулуп атабы? Угулуп атат. 20-сына чейин. Тиги WhatsApp группага да жазып коебуз. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы алыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Элина, Нургул, силерге да чоң рахмат. Силерге да рахмат, чоң. Так, эжекелер, байланышта болуп турабыз.
Рахмат катышканыңарга, жакшы аман эсен туруңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы. Инабат 20-сына чейин күтөбүзлерде, де? Маалымат, история. Аракет кылам. Хорошо. Жакшы туруңуздар.